Musанын 5-китеби. Мыйзамды кайталоо. 1-бөлүм. Иордандын аркы өзүндөгү Паран менен Топелдин, Лабан менен Хатсейроттун жана Дизабамдын аралыгында жайгашкан Суфтун каршысындагы түзөң чөлдө Мусанын Исраил элине айткан сөздөрү. Хорептен Сейир тоосу аркылуу Кадеш Барнеиге чейин 11 күндүк жол. Исраил элинин Мисирден чыкканына 40 жыл болгондо 11-айдын 1-күнү Теңир эмнени буйруса, ошонун бардыгын Муса Исраил уулдарына айтты. Муса бул мыйзамды Кешбондо жашаган Амор падышасы Сихонду жана Эдрейдеги Аштаротто жашаган Башан падышасы Окту өлтүргөндөн кийин Иордандын аркы өзүндө Маап жеринде мындай деп түшүндүрө баштады. Кудай Теңирибиз Хорепте бизге мындай деп айткан эле: бул тоодо жетишээрлик жашадыңар. Жолго чыккыла, Аморлуктар жашаган тоого, аларга коңшулаш жаткан түздүккө, тоолорго, ойдуң жерлерге, түштүк аймагына, деңиз жээгине, Канаан жерине, Лебанонго, атүгүл улуу Эфрат дарыясына чейин баргыла. Мен силердин ата-бабаларыңар Ыбрайымга, Искакка, Жакыпка жана алардын укум-тукумуна берем деп убада кылган жерди силерге бердим. Барып ал жерди мураска алгыла. Мен силерге ошол учурда мен силерди өзүм жалгыз алып бара албайм. Кудай Теңириңер силерди көбөйттү. Силер азыр асмандагы жылдыздардай көбөйдүңөр. Ата-бабаларыңардын Кудай Теңири силерди азыркыдан 1000 эсе көбөйтсүн. Ал өзү айткандай силерге батасын берсин. Силердин кыйынчылыктарыңарды, түйшүктөрүңөрдү, чыр-чатактарыңарды өзүм жалгыз кантип көтөрөм. Ар бир уруудан акылдуу, эстүү, сындан өткөн адамдарды тандап алгыла. Мен аларды силерге эл башчы кылып коёюн дегем. Ошондо силер мага жакшы нерсени айтып жатасың дегенсиңер. Мен силердин ар бир урууңардан акылдуу, сындан өткөн, белгилүү адамдарды алып, урууларыңарга 1000 башы, 100 башы, 50 башы, 10 башы көзөмөлчү кылып койгом. Мен ошондо силердин башкаруучуларыңарга мындай буйрук бергем: бир тууганыңардын талаш тартыштарын угуп, бир тууганыңар менен бир тууганыңардын ортосунда, бир тууганыңар менен келгиндин ортосунда адилет сот жүргүзгүлө. Сот ишинде бет карамалык кылбагыла, чоң кичине дебей, бирдей уга билгиле. Эч кимден коркпогула, анткени сот жүргүзүү Кудайдын иши. Силер үчүн оор болгон ишти мага айткыла, аны мен угайын. Мен ошондо силерге аткарышыңар керек болгон бардык ишиңер жөнүндө буйрук бергем. Ошентип биз Кудай Теңирибиз буйругандай Хорептен чыгып, Аморлуктардын тоосун көздөй, силер көргөн ушул эбегейсиз чоң, коркунучтуу чөлдү басып, Кадеш Барнеиге келдик. Ошондо мен силерге мындай дегем: силер Кудай Теңирибиз берип жаткан Аморлуктардын тоосуна келдиңер. Кудай Теңириң бул жерди сага берди. Ата-бабаларыңардын Кудай Теңири айткандай, бар да ал жерди ээлеп ал, коркпо да үрөйүңдү учурба. Бирок баарыңар мага келип, ал жерди байкап келе турган, биз жүрө турган жолдорду, биз бара турган шаарларды көрүп, алар тууралуу маалымат алып келе турган адамдарды өзүбүздөн мурда жөнөтөлү дегенсиңер. Бул сөз мага жагып, ар бир уруудан бирден адам 12 адам тандагам. Алар жөнөп кетишти. Тоого чыгып, Эшкол өрөөнүнө барып, ал жерди карап чыгышты. Ал жердин түшүмүнөн бизге алып келишти. Маалымат беришти да, Кудай Теңирибиз бизге берип жаткан жер жакшы жер экен деп айтышты. Бирок силер баргыңар келбей, Кудай Теңириңердин буйругуна каршы болдуңар. Чатырларыңарда отуруп алып, минтип наалыдыңар. Теңир бизди жек көргөндүктөн Аморлуктардын колуна салып берип, кырып салуу үчүн Мисир жеринен алып чыгыптыр. Эми биз кайда барабыз? Бир туугандарыбыз жүрөктү чүрүп, ал эл бизден көп да чоң да экен. Алардын шаарлары чоң, бийик дубалдар менен курчалган экен. Биз ал жерден Анактын Алп уулдарын да көрдүк дешти. Ошондо мен силерге мындай дегем: жүрөгүңөр түшпөсүн, алардан коркпогула. Кудай Теңириңер силердин алдыңарда бара жатат. Аны Мисир жеринде силер үчүн кандай күрөшкөнүн көрдүңөр, эми да так ошондой күрөшөт. Сен чөлдөн бул жерге жеткенге чейин жолду катар Кудай Теңириң сени атасы баласын көтөргөндөй көтөрүп келгенин көрдүң. Бирок силер ошондо да Кудай Теңириңерге ишенген жоксуңар. Ал силерге токтогонго жай таап, түн ичинде от болуп, күндүз булут болуп, жол көрсөтүп, силердин алдыңарда жүрдү. Теңир силердин сөздөрүңөрдү укканда каарданып мындай деп ант берген: мен силердин ата-бабаларыңарга берем деп убада кылган жер соорусун бул элдин ичинен, бул ниети жаман тукумдун ичинен эч ким көрбөйт. Аны Жепундун уулу Калеб гана көрөт. Теңирге баш ийгендиги үчүн басып өткөн жерин ага жана балдарына берем. Силердин айыңардан Теңир мага да каарданып мындай деди: ал жерге сен да кирбейсиң. Ал жерге сенин жаныңдагы Нундун уулу Жашия кирет.
Аны дайында, анткени ал Ысрайылды ошол жерди ээлеткени алып барат. Ал жерге душманга олжоо болуп калат деген балдарыңар, жаман жакшыны ажырата билбеген уулдарыңар барат. Ал жерди аларга берем, ал жерди ошолор ээлешет. Силер болсо артыңарга кайрылып, Кызыл деңизди карай кеткен жол менен чөлгө жөнөгүлө. Ошондо силер мага: биз теңирдин алдында күнөөгө баттык. Кудай теңирибиз бизге буйругандай барабыз да салгылашабыз деп ар кимиңер согуш куралын асындыңар. Тоого чыкканды оңой көрдүңөр. Бирок теңир мага мындай деди. Аларга мындай деп айт: тоого чыкпагыла, салгылашпагыла, анткени мен силер менен болбойм. Душманыңар силерди кыйратып салат. Мен силерге айткам, бирок силер мени укпай, теңирдин буйругуна каршы чыктыңар, өчөрлүк кылып тоого чыктыңар. Ошондо ошол тоодо жашаган аморлуктар силерге каршы чыгып, силерди Сейир тоосунан Хорманын өзүнө чейин ары талагандай артыңардан кууп барып талкалады. Силер кайрылып келип теңирдин алдында ыйладыңар, бирок теңир силердин ыйыңарды уккан жок, силерге көңүл бурган жок. Ошентип силер Кадеште көп убакыт туруп калдыңар. Экинчи бөлүм. Биз кайра артка кайрылып, теңирдин мага айтканы боюнча Кызыл деңизди карай кеткен жол менен чөлгө жөнөдүк. Ошентип биз Сейир тоосунун тегерегинде көпкө жүрдүк. Анан теңир мага мындай деди: бул тоонун тегерегинде 7 шээрлик эле жүрдүңөр, түндүктү карай кеткиле. Элге мындай буйрук бер: силер Сейирде жашаган бир тууганыңар Эйсаптын уулдары жашаган жерлерден өтөсүңөр. Алар силерден коркушат, бирок алар менен согушпагыла, сак болгула. Мен силерге алардын жеринен алакандай да жер бербейм, анткени Сейир тоосун Эйсаптын карамагына бергем. Тамакты алардан күмүшкө сатып алып жегиле, сууну алардан күмүшкө сатып алып ичкиле. Анткени Кудай теңириң сенин бардык ишиңе батасын берип, ушул эбегейсиз чоң чөлдө жер кезип жүргөнүңдө калкалап келген. Кудай теңириң сени менен 40 жыл бирге болду. Сен эч нерседен кем болгон жоксуң. Ошентип биз Эйлат менен Эцион геберден чыгып, Сейир тоосунда жашаган бир тууганыбыз Эйсаптын уулдарынын жанынан түздүк менен Маап чөлүнө бет алдык. Теңир мага мындай деди: Мааптыктар менен касташпа да согушпа. Мен сенин карамагыңа анын жеринен бербейм, анткени Ар шаарын Лот уулдарынын энчисине бергем. Мурун ал жерде Анактын уулдарындай алп, узун бойлуу, көп сандаган эймимдер жашаган. Алар репалыктардын арасында Анактын уулдары болуп эсептелишчү. Мааптыктар болсо аларды эймимдер дешет. Сейирде болсо мурун Хориликтер жашачу, бирок Эйсаптын уулдары ал жерди тартып алышкан. Ысрайыл эли теңир мураска берген жерди кантип ээлеп алса, Эйсаптын уулдары да аларды жок кылып, алардын жерин ошентип ээлеп алышкан. Теңир мага: жыйналып Зерет өрөөнүнөн өткүлө деди. Ошондо биз Зерет өрөөнүнөн өттүк. Биз Кадеш Барнейден чыгып, Зерет өрөөнүнөн өткөнгө чейин 38 жыл өттү. Биздин арабыздагы согушка жараган эркек аттуунун баары кырылды, анткени теңир аларга ушундай убада берген. Биздин арабыздан аларды жок кылыш үчүн алар кырылып жок болгончо теңир өз колун алардын үстүнөн алган жок. Согушка жараган эркек аттуунун баары өлгөндөн кийин теңир мага мындай деди: сен азыр Маап чек арасы Ардын жанынан өтүп, Амондуктарга жакындап калдың. Алар менен касташпа да согушпа. Мен сенин энчиңе Амондуктардын жеринен бербейм, анткени ал жерди Лоттун уулдарынын энчисине бергем. Ал жер репалыктардын да жери болуп эсептелчү. Мурун ал жерде репалыктар жашачу. Амондуктар болсо аларды Зумзумдуктар дешет. Алар Анактын уулдарындай алп, узун бойлуу, көп сандаган эл болгон. Теңир аларды Амондуктардын көз алдында кырып салган. Амондуктар алардын жерин ээлеп алып, ошол жерге отурукташып калышкан. Теңир Сейирде жашаган Эйсаптын уулдарынын көз алдында Хориликтерди кырып салгандай эле, Амондуктар да аларды кууп, алардын жерине отурукташып, бүгүнкү күнгө чейин жашап калышты. Каптордон чыккан капторлуктар да, Азанын тегерегиндеги айыл кыштактарда жашаган абактыктарды кырып, алардын ордуна отурукташып алышты. Теңир мага: жыйналып жолго чыккыла да Арнон суусунан өткүлө. Эми мен Кешпон падышасы Аморлук Сихонду жери менен кошо колуңа берем. Ал жерди ээлей башта, аларга каршы согушач. Мен бүгүндөн баштап жер үстүндөгү элдерди сенден коркуп, үрөйү уча тургандай кылам. Сен жөнүндө уккандар сенден коркуп, үрөйү уча турган болушат деген. Анан мен Кедемот чөлүнөн Кешпон падышасы Сихонго тынчтык жөнүндө сүйлөшкөнү элчилерди жөнөттүм. Алар ага мындай деп айтышты: сенин жериңен өтүүгө уруксат эт. Мен жол менен өтөм, оңго да солго да кайрылбайм. Тамак ашты мага күмүшкө сат, сатып алып жейин. Сууну да күмүшкө сат, сатып алып ичейин да бутум баскан жер менен гана өтүп кете берейин.
Сейирде жашаган Эсаптын уулдары менен арда жашаган Мааптыктар мага кандай кылышса, Кудай Теңирибиз берип жаткан жерге Иордан аркылуу өтүп кеткенче, сен да ошондой кыл. Бирок Кешпон падышасы Сихон бизди өз жеринен өткөрүүгө макул болгон жок. Анткени Кудай Теңир аны сенин колуңа салып бериш үчүн өзүң көрүп тургандай аны катаалдантып, өжөрлөнтүп салган. Анан Теңир мага мындай деди: эми мен сага Сихонду жери менен кошо колуңа салып бере баштайм. Анын жерин ээлей башта. Ошондо Сихон бүт эли менен бизге каршы Жааста согуш ачты. Кудай Теңирибиз аны биздин колубузга салып берди. Биз анын өзүн да, балдарын да, бүт элин кырып салдык. Биз ошол учурда анын бардык шаарларын басып алып талкалап салдык. Эркектерин да, аялдарын да, балдарын да тирүү калтырган жокпуз. Бирок биз басып алган шаарлардагы алардын мал мүлкүн олжолоп алдык. Арнон суусунун жээгиндеги Ароер шаарынан тартып, өрөөндө жайгашкан шаардан тартып, Гилатка чейин биз басып албаган бир да шаар калган жок. Бардыгын Кудай Теңирибиз биздин колубузга салып берди. Кудай Теңирибиз бизге тыюу салган Амондуктардын жерине, Жабок суусунун тегерегиндеги жерлерге, тоо койнундагы шаарларга гана жакындаган жоксуң. 3-бөлүм. Биз ал жерден бурулуп Башанга бет алдык. Башан падышасы Ог өз эли менен Эдрейдин жанында бизге каршы согуш ачты. Ошондо Теңир мага: андан коркпо, анткени аны бүт эли жери менен кошо сенин колуңа салып берем. Сен Кешпондо жашаган Амор падышасы Сихонду кандай кылсаң, аны да ошондой кыласың деди. Анан Кудай Теңирибиз Башан падышасы Огду бардык эли менен биздин колубузга салып берди. Биз алардын эч кимисин тирүү калтырбай кырып салдык. Биз ошол учурда анын бардык шаарларын басып алдык. Алардын биз басып албаган бир да шаары калган жок. 60 шаарды, Аргоптуктардын бүт аймагын, Башан падышасы Огдун падышачылыгын басып алдык. Бул шаарлардын бардыгы бийик дубалдар менен курчалган, дарбазалары бекем кулпулар менен бекитилген шаарлар экен. Булардан сырткары дубал менен курчалбаган көптөгөн шаарларды басып алдык. Кешпон падышасы Сихондун бүт шаарларын талкалап, эркектерин, аялдарын, балдарын кырып салгандай, аларды да талкалап, элин кырып салдык. Ал эми алардын шаарларындагы мал мүлкүн олжолоп алдык. Биз ошол учурда Аморлук эки падышанын колунан Иордандын берки өзүндөгү Арнон суусунан Хермон тоосуна чейинки жерлерди тартып алдык. Сидондуктар Хермонду Сирион дешет, Аморлуктар болсо аны Сенир дешет. Түздүктөгү бардык шаарларды, бүткүл Гилат жерин, Салха менен Эдрейге чейинки бүткүл Башан жерин, Башан падышасы Огдун шаарларынын бардыгын басып алдык. Репалктардын ичинен Башан падышасы Ог гана калды. Анын жаткан орду темирден, ал азыр Амондуктар жашаган Рабеде турат. Эркектердин чыканагы менен ченегенде анын узундугу 9 чыканак, туурасы 4 чыканак. Биз ошол учурда Арнон суусунун жээгиндеги Ароерден тартып, Гилат тоолоруна чейинки шаарларды басып алдык. Гилат тоосунун жарымын шаарлары менен Рубейн, Гад урууларына бердим. Ал эми Гилаттын калган жарымын Ог падышачылык кылган бүт Башан жерин, Башан жериндеги Аргоп аймагын Менашенин жарым уруусуна бердим. Менашенин уулу Жайыр, Гешур менен Маак чегине чейин жаткан бүткүл Аргоп аймагын басып алып, Башан аймагын өз аты менен Жайыр кыштактары деп атады. Ал азырда ушундай аталат. Махирге мен Гилатты бердим. Ал эми Рубейн менен Гад уруусуна, Гилаттан Арнон суусуна чейин, Арнондон Амон уулдарынын чегарасы болгон Жабок суусуна чейин бердим. Ошондой эле Кинереттен тартып чыгышты карай кеткен Пизги тоосунун этегинде жаткан Туздуу деңизге чейинки түздүктү жана батыш чегарасы болуп эсептелген Иорданды бердим. Мен ошол учурда силерге мындай буйрук бергем: Кудай Теңириңер ушул жерлерди бүт бойдон силердин энчиңерге берди. Согушка жараганыңардын баары куралданып, бир тууганыңар болгон Исраил уулдарынын алдында жөнөгүлө. Теңир силерге берген тынчтыкты бир туугандарыңарга да бермейинче, жана алар Кудай Теңириңер берип жаткан Иордандын аркы өзүндөгү жерлерди ээлеп алышмайынча, аялдарыңар, балдарыңар, малыңар гана мен берген шаарларда калышсын. Ээлеп алышкандан кийин гана ар бириңер мен берген өз энчиңерге кайтып келесиңер. Ошол учурда Жашияга да мындай осуят бергем: Кудай Теңириңер ушул эки падышаны эмне кылганын өз көзүң менен көрдүң. Теңир сен басып өтө турган падышачылыктарды да ошондой кылат. Алардан коркпогула, анткени силердин Кудай Теңириңер силер үчүн өзү күрөшөт. Мен ошол учурда Теңирге мындай деп сыйынгам: Ой эгедер Теңирим, сен өз кулуңа өзүңдүн улуулугуң менен күчтүү колуңду көрсөтө баштадың, анткени асманда да,
Жерде да сен кылган иштерди кыла ала турган, сенин кудуретиңди көрсөтө ала турган Кудай жок. Мени Иордандын аркы өзүнө өткөрүп, жер соорусун, эң кооз тоону жана Лебанонду көрсөт. Бирок Теңир силердин айыңардан мага каарданып, мени укпай мага мындай деди: "Болду, жетишет, мындан ары мага ал тууралуу айтпа. Пизги тоосунун чокусуна чыгып, деңиз жака, түндүккө, түштүккө, чыгышка көз чаптырып, өз көзүң менен көрүп ал, анткени сен мына бул Иордандан ары өтпөйсүң." Жашияга акыл насаат айтып, дем күч берип бекемде, анткени ал элди жетектеп, сен көз чаптырып көрө турган жерди аларга энчилеп бөлүп берет. Ошентип биз Бейт-Пеордун каршысындагы өрөөнгө келип токтодук. 4-бөлүм. Ошондуктан Исраил, өлүп калбашыңар үчүн жана ата-бабаларыңардын Кудай Теңири берип жаткан жерге барып, аны мурастап алышыңар үчүн мен силерге аткарууну үйрөтүп жаткан көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды ук. Мен силерге эмнени осуяттасам, ага эч нерсе кошпогула да, андан эч нерсе албагыла. Кудай Теңириңер берген осуяттарды аткаргыла. Теңирдин Баал-Пеорду эмне кылганын өз көзүңөр менен көрдүңөр. Баал-Пеорду ээрчиген адамдарды Кудай Теңириң силердин араңардан кырып жок кылды. Силердин араңардан Кудай Теңириңерге жабышкандары азыркыга чейин тирүү. Мен силерге Кудай Теңирим берген мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү үйрөттүм. Ээлегени бара жаткан жерге барганыңарда ушуларды аткаргыла. Ушуларды сактагыла жана аткаргыла, анткени башка элдердин алдындагы силердин акылдуулугуңар менен эстүүлүгүңөр ушунда. Алар бул мыйзамдарды угуп, ушул улуу эл гана даанышман да акылман да экен деп айтышат. Качан чакырса да ушунчалык жакын болгон биздин Кудай Теңирибиздей Кудайы бар улуу эл барбы? Мен бүгүн силерге берип жаткан мыйзамдай ушунчалык адилеттүү мыйзамдар менен көрсөтмөлөрү бар улуу эл барбы? Сак бол, жаныңды бек сакта. Өз көзүң менен көргөн иштерди унутпа, аларды өмүрүң өткөнчө жүрөгүңдөн чыгарба. Аларды балдарыңа, балдарыңдын балдарына үйрөт. Сен Хорепте Кудай Теңириңдин алдында турган күн тууралуу, ошондо Теңирдин мага, элди мага жыйнап кел. Мен аларга сөзүмдү айтам. Ал сөздөн алар жер үстүндөгү бүт өмүрүндө менден коркуп жүрүүнү үйрөнүшөт. Аны балдарына да үйрөтүшөт дегенин айт. Ошондо силер чогулуп келип, тоонун этегинде турдуңар. Тоо болсо асманга жете жалындап күйүп, булут жана караңгылык каптап турган. Ошондо Теңир силерге от ичинен сүйлөгөн. Силер анын сөздөрүн уктуңар, бирок бейнесин көргөн жоксуңар. Силер анын үнүн гана уктуңар. Ал силер аткара турган 10 осуяттан турган өзүнүн келишимин жарыялап, 2 таш лоокко жазган. Теңир мага ошол учурда ушул мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү силерге үйрөтүүнү буйруду. Аларды өзүңөр барып ээлеп ала турган жерде аткарышыңар керек. Хорепте Теңир силерге от ичинен сүйлөгөн күнү анын бейнесин көрбөгөнүңөр эсиңерден чыкпасын. Бузуктук кылып, балбалдарды, эркектин же аялдын түспөлүндөгү жалган кудайларды, жер үстүндө жашаган кандайдыр бир жаныбардын, асман астында учкан кандайдыр бир канаттуунун, жерде сойлоп жүрүүчү кандайдыр бир сойлоочу жаныбардын, жерден төмөн жаткан суулардагы кандайдыр бир балыктын түспөлүн жасабагыла. Асманды карап, күндү, айды, жылдыздарды жана асман кошуунун көрүп, аларга азгырылып, таазим кылып кызмат кылба. Анткени Кудай Теңириң аларды жер үстүндө жашаган бардык элдер үчүн жараткан. Силерди болсо Теңир өзүнүн эли кылып алыш үчүн темир эритүүчү мештен Мисирден алып чыкканын өзүңөр көрүп турасыңар. Теңир силердин айыңардан мага каарданып, мени Иордандын аркы өзүнө өткөрбөйм деп убада бергендиктен, мен эми Кудай Теңириң сенин энчиңе берип жаткан жер соорусуна кирбейм. Мен эми Иордандан ары өтпөй, ушул жерде өлөм. Силер болсо андан ары өтүп, ошол жер соорусун ээлейсиңер. Кудай Теңириңердин силер менен түзгөн келишимин унутуп, Кудай Теңириңер буйругандай бир нерсенин түспөлүндөгү жалган кудай жасагандан сак болгула. Анткени Кудай Теңириң жалмап салуучу от, кызганчаак кудай. Балалуу, неберелүү болуп, жер үстүндө узак жашап калганда, бузуктук кылып, бир нерсенин түспөлүн кудай кылып алып, Кудай Теңириңердин алдында ушундай кыянаттык кылып, аны каардансаңар, анда силерге асман менен жерди күбө кылып айтып коеюн. Иордандан өтүп мураска ала турган жериңерден көп узабай айрыласыңар. Ал жерде көпкө турбайсыңар, кырыласыңар. Теңир силерди башка элдердин арасына таратып жиберет. Теңир силерди алып барган элдердин арасында азыңар гана каласыңар. Ал жерде адамдардын колу менен жасалган, көрбөгөн, укпаган, тамак жебеген, жыт сезбеген, жыгачтан жана таштан жасалган кудайларга табынып каласыңар.
Бирок сен ал жерде Кудай Теңириңди издесең аны табасың. Эгерде аны чын жүрөгүңдөн, жан дилиң менен издей турган болсоң, анда табасың. Башыңа мүшкүл түшкөндө, айтылгандардын баары башыңа түшкөндө, акыркы күндөрдө Кудай Теңириңе кайрылып, ага моюн сунасың. Кудай Теңириң боорукер Кудай. Ал сени таштабайт да өлтүрбөйт. Ал сенин ата-бабаларың менен түзгөн, анты менен бекемдеген келишимин унутпайт. Кудай адамды жараткан күндөн тартып, сенин убагыңа чейинки байыркы мезгилдер жөнүндө сура. Асмандын бир четинен экинчи четине чейин сура. Ушундай улуу иш болду беле, же ушундай ишти бирөө укту беле? От ичинен сүйлөгөн Кудайдын үнүн сендей болуп угуп тирүү калган эл барбы? Же болбосо өзүңөр көргөндөй, силерди Мисирден жазалары, жышаандары, кереметтери, согуштары, күчтүү колу, зор коркунуч менен алып чыккан Кудай Теңириңерге окшоп, кайсы элдин Кудайы өзүнүн элин башка элдин арасынан алып чыкты эле? Теңир гана Кудай экенин жана андан башка Кудай жок экенин билишиң үчүн сага ушуларды көрсөттү. Сени үйрөтүш үчүн асмандан үнүн угузду, жерде өзүнүн улуу отун көрсөттү. Сен анын үнүн от ичинен уктуң. Ал сенин ата-бабаларыңарды сүйгөндүктөн, алардын кийинки укум тукумун силерди тандап алып, өзүнүн улуу күчү менен Мисирден өзү алып чыкты. Азыр көрүп турганыңдай, сенден көп, сенден күчтүү элди сенин алдыңан кууп чыгып, сени ал жерге алып барып, алардын жерин сага энчилеп берген. Ошондуктан азыр Теңир гана Кудай экенин, жогорку асманда, төмөнкү жер бетинде андан бөлөк Кудай жок экенин билип, көңүлүңө түйүп ал. Кудай Теңириң түбөлүккө берип жаткан жерде көпкө жашашың үчүн, сага да сенден кийинки балдарыңа да жакшы болуш үчүн азыр мен сага берип жаткан анын мыйзамдары менен осуяттарын бек сакта. Ошондо Муса Иордандын берки өйүзүндө күн чыгыш тарапта жайгашкан 3 шаарды бөлүп койду. Ал шаарларга өз жакынын мурун кас болбой туруп, кокустан өлтүрүп алган киши качып барбасын. Ал төмөнкү шаарлардын бирине качып барып, тирүү калсын. Рубейн уруусу жашаган түздүктөгү Бетсер шаары, Гад уруусу жашаган Гилат тоосундагы Рамот шаары, Менаше уруусу жашаган Башандагы Голан шаары. Мусанын Исраил уулдарына берген мыйзамы ушул. Исраил уулдары Мисирден чыккандан кийин Мусанын аларга берген буйруктары, мыйзамдары, көрсөтмөлөрү ушулар. Буларды Муса Мисирден чыккандан кийин Иордандын берки өйүзүндөгү Бейт Пейордун каршысындагы өрөөндө Исраил уулдары менен бирге Кешпондо жашаган Аморлук Сихондун жерин басып алгандан кийин айткан. Ошентип алар Иордандын берки өйүзүндөгү күн чыгыш тарапта жайгашкан Аморлуктардын эки падышасынын, Кешпон падышасы Сихондун жана Башан падышасы Огдун жерлерин, Арнон суусунун жээгиндеги Ароерден Хермон деп аталган Сион тоосуна чейинки жерлерди, Иордандын берки өйүзүндөгү чыгышты карай кеткен түздүктү Пизги тоосунун этегинде жаткан деңизге чейин ээлеп алышты. 5-бөлүм. Муса бүткүл Исраил элин чакырып алып, аларга мындай деди: Ук, Исраил эли, мен бүгүн силерге айта турган көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды уккула, аларды жаттап алгыла, аткарганга аракет кылгыла. Кудай Теңирибиз биз менен Хорепте келишим түздү. Теңир ал келишимди биздин ата-бабаларыбыз менен эмес, бүгүн ушул жерде тирүү турган биз менен түздү. Теңир силер менен тоодо от ичинен бетме-бет сүйлөшкөн. Мен болсо ошол учурда Теңирдин сөзүн силерге жеткириш үчүн Теңир менен силердин ортоңордо турдум. Анткени силер оттон коркуп тоого чыккан жоксуңар. Ошондо ал мындай деген: Сени Мисир жеринен алып чыккан, кулчулуктан бошоткон Кудай Теңириң менмин. Сенин менден башка кудайларың болбосун. Жогорку асмандагы, төмөнкү жердеги, жерден төмөн суудагы нерселерди сүрөттөп, жасалма Кудай жасаба. Аларга табынып кызмат кылба. Анткени сенин Кудай Теңириң мен кызганчаак Кудаймын. Мени жек көргөндөрдүн балдарын ата-бабаларынын күнөөсү үчүн 3-4 тукумуна чейин жазалаган Кудаймын. Мени сүйгөндөрдүн, менин осуяттарымды аткаргандардын 1000 тукумуна чейин ырайым кылган Кудаймын. Кудай Теңириңдин ысымын курулай эле айта бербе, анткени анын ысымын курулай эле айта бергенди Теңир жазасыз калтырбайт. Ишемби күндү дайыма ыйык тут. Кудай Теңириң сага осуяттагандай аны ыйык сакта. 6 күн иштеп ар кандай жумушуңду кыл. Ал эми 7-чи күн Кудай Теңириңдин ишемби күнү. Ал күнү өзүң да, уулуң да, кызың да, кулуң да, күңүң да, өгүзүң да, эшегиң да, башка малың да, үйүңдөгү келгин да эч кандай жумуш кылбасын.
özüң эс алгандай кулдарың да, күңдөрүң да эс алсын. Мисир жеринде кул болгонуңду, бирок Кудай Теңириң ал жерден сени сунулган колу, күчтүү билеги менен алып чыкканын эсиңден чыгарба. Ошондуктан Кудай Теңириң сага ишемби күндү ыйык тутууну буйруган. Кудай Теңириң берип жаткан жерде өзүңө жакшы болсун десең, өмүрүң узун болсун десең, Кудай Теңириң сага буйругандай атаң менен энеңди сыйла. Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, бирөө жөнүндө жалган ушак айтпа. Жакыныңдын аялына да, үйүнө да, жерине да, кулуна да, күңүнө да, өгүзүнө да, эшегине да эч бир нерсесине көз артпа. Бул сөздөрдү Теңир тоодо, от ичинен, булут ичинен, караңгылык ичинен катуу үн чыгара бүткүл жамаатыңарга айткан. Андан башка эч нерсе айткан эмес. Ал сөздөрдү эки таш лоокко жазып мага берген. Силер караңгылык ичинен үн дукканда тоо жалындап күйүп турган. Ошондо силер уруу башчыларыңар, аксакалдарыңар менен мага келип мындай дегенсиңер: Кудай Теңирибиз бизге өзүнүн даңкы менен улуулугун көрсөттү. Биз от ичинен анын үнүн уктук. Бүгүн биз Кудайдын адам менен сүйлөшкөнүн көрдүк. Ал адам тирүү калды. Биз эмне өлүшүбүз керекпи? Эми бул коркунучтуу от бизди жалмап салат. Эгерде Кудай Теңирибиздин үнүн дагы бир жолу уксак өлүп калабыз. От ичинен сүйлөгөн тирүү Кудайдын үнүн биздей болуп угуп тирүү калган адам барбы? Сен барып, Кудай Теңирибиз эмнен айтса, ошонун баардыгын угуп кел. Кудай Теңирибиз сага эмнен айтса, ошонун баардыгын бизге айтып бер. Биз аны угабыз жана аткарабыз. Теңир силердин мени менен сүйлөшкөндө айткан сөздөрүңөрдү угуп, мага мындай деди: Мен бул элдин сага айткан сөздөрүн уктум. Алардын айткандарынын баары жакшы. Бирок алардын жүрөгү ушундай болсо гана, менден коркуп өмүрлөрү өткөнчө, менин осуяттарымды аткарышса, аларга да, алардын балдарына да түбөлүккө жакшы болор эле. Аларга барып, өз чатырларыңарга кайткыла деп айт. Сен болсо, бул жерде мени менен кал. Мен сага мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү айтам. Сен ошол мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү аларга үйрөтүшүң керек. Мен аларга энчилеп берип жаткан жерде ушуларды аткарышсын. Байкагыла, Кудай Теңириңер кандай буйрук кылса, так ошондой кылгыла. Андан оңго да, солго да бурулбагыла. Кудай Теңириңер көрсөткөн жол менен жүргүлө. Ошондо тирүү калып, өз энчиңерге алган жерде жакшы жашап, узак өмүр сүрөсүңөр. 6 бөлүм. Силерге үйрөтүш үчүн берген Кудай Теңириңердин осуяттары, мыйзамдары, көрсөтмөлөрү ушулар. Аларды өзүңөр ээлегени бара жаткан жерде аткаргыла. Кудай Теңириңден корккун жана узак өмүр сүрүш үчүн мен сага осуяттап жаткан анын мыйзамдары менен осуяттарын өзүң, балдарың, балдарыңдын балдары өмүрүңөр өткөнчө аткаргыла. Ошентип кулак сал, Исраил, сенин ата-бабаларыңдын Кудай Теңири сага берем деген сүт менен бал аккан жерде жакшы жашап, укумдап, тукумдап көбөйүшүң үчүн ушуларды аткарууга аракет кыл. Кулак сал, Исраил, силердин Кудай Теңириңер бир Кудай. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, баардык күч кубатың менен сүй. Мен бүгүн осуяттап жаткан ушул сөздөрдү жүрөгүңдө сакта. Аларды үйдө отурганыңда да, жолдо бара жатканыңда да, жатканыңда да, турганыңда да балдарыңа кайра-кайра айтып үйрөт. Аларды эсиңден чыгарбаш үчүн колуңа байлап маңдайыңа таңып ал. Аларды эшигиңдин кашектерине, дарбазаңа жазып кой. Кудай Теңириң ата-бабаларың Ибрайымга, Исхакка, Жакыпка берем деп убада кылган жерге сени алып барганда, сен курбаган чоң жана кооз шаарларды, сен жыйнабаган байлыкка толгон үйлөрдү, сен казбаган кудуктарды, сен тикпеген жүзүмзарларды, сен отургузбаган зайтун дарактарын берет. Сен алардан тойгончо жейсиң. Ошондо байкагын, сени Мисир жеринен кулчулуктан алып чыккан Теңирди унутпа. Кудай Теңириңден корккун, ага гана кызмат кыл. Анын ысымы менен ант бер. Башка кудайларды ээрчибегиле. Тегереңерде жашаган башка элдердин кудайларын ээрчибегиле. Анткени араңарда жашаган Кудай Теңириңер кызганчаак Кудай. Кудай Теңириң сага каарданып, сени жер бетинен жок кылып салбасын. Кудай Теңириңерди масада сынагандай сынабагыла. Кудай Теңириңдин сага берген осуяттарын, көрсөтмөлөрүн, мыйзамдарын бек сакта. Теңириң ата-бабаларыңа убада кылган жер соорусуна барып, аны ээлеп алышың үчүн жана ал жерде сага жакшы болуш үчүн Теңирге жаккан адилеттүү, жакшы иштерди кыл. Ошондо Теңир өз айткандай, сенин алдыңан баардык душмандарыңды кууп жиберет. Эгерде сенин балаң кийин сенден Кудай Теңириң берген осуяттар, мыйзамдар, көрсөтмөлөр эмнени билдирет деп сураса, балаңа мындай деп айт: Биз Мисирде фараонго кул болгонбуз. Бирок Теңир бизди өзүнүн күчтүү колу менен Мисирден алып чыккан.
Теңир биздин көз алдыбызда Мисир жерине, фараонго, анын үйлөрүнө жышаандарды, чоң кереметтерди көрсөткөнүн, аларды жазалаганын көрдүк. Ата-бабаларыбызга убада кылган жерге бизди алып барып, ал жерди бизге бериш үчүн бизди Мисирден алып чыкты. Ошондо Кудай Теңирибизден коркушубуз үчүн, өмүрүбүз өткөнчө бизге жакшы болуш үчүн, өмүрүбүз бүгүнкүдөй сакталып калыш үчүн ушул мыйзамдардын баарын аткарууну буйруган. Эгерде биз ушул мыйзамдардын баарын Кудай Теңир буйругандай анын алдында аткарууга аракет кылсак, биздин адилеттигибиз ушунда. 7-бөлүм. Кудай Теңириң сени ээлегени бара жаткан жерге алып барганда, сенден алда канча көп жана күчтүү мына бул 7 элди, Хеттиктерди, Гиргештиктерди, Аморлуктарды, Канаандыктарды, Перездиктерди, Хибиликтерди, Жебустуктарды сенин алдыңан кууп чыгып, аларды колуңа салып берет. Сен аларды кырып саласың. Ошондо алардын бирин да калтырбай кырып сал. Алар менен келишим түзбө, аларды аяба. Алар менен куда сөөк да болбо. Кыз алышып, кыз беришпе. Анткени алар сенин уулдарыңды менден алысатат. Уулдарың башка кудайларга кызмат кылып калышат. Ошондо Теңир каарданып, силерди тез эле кырып салат. Аларга мындай кылгыла: курмандык чалынуучу жайларын талкалагыла, мамыларын кулаткыла, токойчолорун кыйгыла, балбалдарын отко ыргытып, өрттөп жибергиле. Анткени сен Кудай Теңириңдин ыйык элисиң. Жер бетиндеги бардык элдердин ичинен сен анын өз эли болушуң үчүн сени Кудай Теңириң тандап алган. Теңир силерди башка элдерден көп болгонуңар үчүн тандап алган жок. Силер башка элдерге караганда аз сандагы элсиңер. Теңир силерди сүйгөндүктөн, силердин ата-бабаларыңарга берген убадасын аткарыш үчүн силерди өзүнүн күчтүү колу менен алып чыкты. Ал сени кулчулуктан, Мисир падышасы фараондун колунан куткарып алды. Ошондуктан билип жүр, сенин Кудай Теңириң, Кудай, өзүнүн келишимин сактаган ишенимдүү Кудай. Ал өзүн сүйгөндөрдүн жана өзүнүн осуяттарын аткаргандардын 1000-чи тукумуна чейин өзүнүн ырайымын көрсөтөт. Ал өзүн жек көргөндөрдүн ар бирин өзүнчө жазалайт. Ал өзүн жек көргөндөрдүн жеке өзүн кечиктирбестен жазалайт. Ошондуктан мен бүгүн сага берип жаткан осуяттарды, көрсөтмөлөрдү, мыйзамдарды аткар. Эгерде сен ушул мыйзамдарга баш ийсең, аларды сактасаң, аткарсаң, анда Кудай Теңириң ата-бабаларыңа убада кылгандай, өзүнүн келишимин бек сактап, сага ырайым кылат. Ал ата-бабаларыңа убада кылып, сага берген жерде сени сүйүп, сага батасын берип, укумдатып, тукумдатып көбөйтөт. Балдарыңа жерден алган түшүңүңө, эгиниңе, жүзүмүңдүн ширесине, зайтун майыңа батасын берет. Бодо малың менен майда малыңды төлдөтөт. Башка элдерге караганда баталуу болосуң. Сенде тукумсуз эркек, төрөбөс аял, төлдөбөс мал болбойт. Сени ар кандай оорудан алыс кылат жана Мисирдеги сен билген оор дарттардын эч бирин жолотпойт. Бирок аларды сени жек көргөндөрдүн баарына жиберет. Кудай Теңириң колуңа салып берип жаткан элдерди жок кыласың. Аларды аяба, алардын кудайларына табынба, анткени алар сага жайылган тор болот. Эгерде сага бул элдер менден алда канча көптүк кылат, аларды мен кантип кууп чыгам деген ой келсе, алардан коркпо. Кудай Теңириңдин фараонго жана бүткүл Мисир жерине эмне кылганын эсте. Өз көзүң менен көргөн ошол улуу сыноолорду, жышаандарды, кереметтерди Кудай Теңириңдин сунулган колу, күчтүү билеги менен алып чыкканын эсте. Сен коркуп жаткан ал элдерге Кудай Теңириң так ошондой кылат. Тирүү калгандарды, качып кеткендерди жок кылмайынча, Кудай Теңириң аларга чоң аарларды жиберет. Алардан коркпо, анткени сенин Кудай Теңириң улуу жана коркунучтуу Кудай. Кудай Теңириң ал элдерди сенин жериңден акырындык менен кууп чыгат. Талаа жырткычтары көбөйүп, сага кол салбаш үчүн сен ал элдерди тез аранын ичинде жок кылбайсың. Бирок аларды сенин колуңа Кудай Теңириң өзү салып берет. Аларга дүрбөлөң түшүрөт, ошондо алар кырылып жок болушат. Алардын падышаларын да колуңа салып берет. Сен алардын атын жер үстүнөн өчүрөсүң. Сен аларды жок кылмайынча, сенин алдыңда эч ким туруштук бере албайт. Алардын жасалма кудайларын өрттөп жибергиле. Ал жасалма кудайлардагы алтын күмүштү алам деп ойлобо, болбосо торго түшүп каласың. Бул сенин Кудай Теңириң үчүн жийиркеничтүү. Ага окшоп каргышка калбашың үчүн андай жийиркеничтүү нерсени үйүңө жолотпо. Аны жек көр, андан жийиркен, анткени ал каргышка калган нерсе. 8-бөлүм. Теңир ата-бабаларыңарга убада кылган жерге барып, аны ээлеп, тирүү калышыңар үчүн жана укумдап тукумдап көбөйүшүңөр үчүн мен бүгүн силерге берип жаткан осуяттардын баарын аткарууга аракет кылгыла. Кудай Теңириң
seni çölde alıp жүргөндөгү бүт жолуңду эсиңден чыгарба. Анын осуяттарын сактаарыңды же сактабаарыңды, жүрөгүңдө эмне бар экенин билиш үчүн, сени сынаш үчүн, сени жоошутуу үчүн алып жүргөнүнө 40 жыл болду. Ал сага адам нан менен гана эмес, Теңирдин оозунан чыккан сөз менен жашаарын көрсөтүш үчүн сени жоошутту, ачкачылык менен алсыратты жана сен билбеген, сенин ата-бабаларың билбеген манна менен азыктантты. Ошол 40 жылдын ичинде кийимиң жыртылган жок, бутуң шишиген жок. Атасы баласын үйрөткөндөй Кудай Теңириң сени үйрөтүп жатканын эсиңден чыгарба. Ошондуктан Кудай Теңириңдин жолу менен жүр. Андан корк, анын осуяттарын аткар. Анткени Кудай Теңириң сени өрөөндөрү менен тоолорунан дарыялар, булактар жана көлдөр агып чыккан, буудай, арпа, жүзүм, анар жана анжыр дарактары, зайтун дарактары өскөн, бал аккан жерге алып бара жатат. Ал жерде сен нанды тойгончо жеп, эч нерседен кем болбойсуң. Ал жердин таштары темир, ал жердин тоолорунан жезгенин аласың. Жеп ичип тойгонуңда сага берген асыл жер үчүн Кудай Теңириңе алкыш айт. Байкагын, бүгүн мен сага берип жаткан анын осуяттарын, мыйзамдарын, көрсөтмөлөрүн аткарбай койбо. Кудай Теңириңди унутуп калба. Жеп ичип тойгонуңда жана заңгыраган үйлөрдү салып жашап жатканыңда, бодомалың менен майдамалың, алтының менен күмүшүң көбөйгөндө, сенде бардыгы жетиштүү болгондо, байкагын, жүрөгүң текеберденип кетпесин. Сени Мисир жеринен, кулчулуктан алып чыккан Кудай Теңириңди унутуп калба. Ал сени уулуу жылан, кара курт жашаган коркунучтуу ээн кара чөл менен, бир тамчы суусу жок жерлер менен алып өткөн. Ал сага аска таштан суу чыгарып берген. Акырында сага жакшылык кылыш үчүн, сени жоошутуш үчүн, сыноодон өткөрүш үчүн, сени ошол чөлдө ата-бабаң билбеген манна менен азыктанткан. Ичиңден ушул байлыкты өз колум менен, өз күчүм менен таптым деп айтпа. Кудай Теңириңди эсиңден чыгарба. Сенин ата-бабаларыңа ант берип түзгөн, өзүнүн келишимин аткарыш үчүн байлык тапканга күч кубатты сага ал берип жатат. Эгерде сен Кудай Теңириңди унутуп, башка кудайларды ээрчип кетсең, аларга табынып кызмат кылсаң, мен азыр эле айтып коеюн, сен кырылып жок болосуң. Кудай Теңириңдин үнүн укпаганың үчүн Теңир сенин алдыңда жок кылып жаткан элдерге окшоп, сен да жок болосуң. 9 бөлүм. Кулак сал, Исраил, көк тиреген чептүү чоң шаарлары бар. Сенден алдаганча көп жана күчтүү элди басып алыш үчүн сен азыр Иордандын аркы өзүнө өтүп бара жатасың. Ал эл саны көп, узун бойлуу Анактын уулдары. Сен алар жөнүндө билесиң жана Анактын уулдарына ким каршы тура алат деген сөздү угуп жүрөсүң. Билип кой азыр, Кудай Теңириң бардыгын жалмап жиберүүчү оттой болуп сенин алдыңда бара жатат. Теңир аларды кырат, сага багынтып берет. Теңир сага айткандай, сен аларды кууп жибересиң, тез эле кырып саласың. Кудай Теңириң аларды сен үчүн кууп чыкканда, өз жүрөгүңдө адил болгонум үчүн Теңир мени бул жерге ээ кылды, мыйзамсыз болгон үчүн Теңир бул элди менин алдыман кууп чыгарып жатат деп айтпа. Сен алардын жерин адил болгонуң үчүн, жүрөгүң таза болгон үчүн мурастаганы бара жаткан жоксуң. Бирок сенин Кудай Теңириң ал элдерди мыйзамсыз иштер үчүн жана сенин ата-бабаң Ыбрайымга, Исхакка, Жакыпка берген убадасын аткарыш үчүн сенин алдыңан кууп жатат. Ошондуктан билип кой, Кудай Теңириң бул жер соорусун сага адил болгондугуң үчүн берип жаткан жок. Сен тоң моюн элсиң. Кудай Теңириңди чөлдө канча жолу каардантканыңды эсиңден чыгарба. Мисир жеринен чыккан күндөн тартып, дал ушул жерге келгенге чейин Теңирге моюн сунган жоксуң. Хорепте да силер Теңирди каарданткансыңар. Ошондо ал каарданып силерди кырып салгысы келген. Мен Теңирдин силер менен түзгөн келишими жазылган лоокторун, таш лоокторду алганы тоого чыгып, нан жебей, суу ичпей, ал тоодо 40 күн 40 түн болдум. Ошондо Теңир мага өз сөөмөйү менен жазган 2 таш лоокту берди. Алардын бетине силер тоого чогулуп келген күнү Теңирдин силерге от ичинен айткан сөздөрү жазылган. 40 күн 40 түн өткөндөн кийин Теңир мага келишим жазылган 2 таш лоокту берди. Анан Теңир мага тоодон тезирээк түш, анткени Мисирден алып чыккан элиң бузулду. Ал мен көрсөткөн жолдон тез эле бурулуп кетти. Ал өзүнө буркан жасап алды деди. Анан Теңир мага дагы мындай деди: мен бул элди билем. Ал тоң моюн эл. Мени токтотпо, мен аны жок кылам. Анын атын жер үстүнөн өчүрөм. Сенден болсо андан алдаганча көп күчтүү эл чыгарам. Ошондо мен тоодон кайтып келдим. Тоо болсо жалындап күйүп жатты. Келишим жазылган 2 таш лоок 2 колумда эле. Мен силердин алтындан музоо куюп, Теңир көрсөткөн жолдон тез эле бурулуп, Кудай Теңириңерге каршы күнөө кылганыңарды көрдүм.
Ошондо мен эки колумдагы эки ташлуу окту силердин көзүңөрчө жерге ыргытып талкалап салдым. Анан Теңирдин алдына жыгылып, силердин Теңирге жакпаган иш кылып, аны каардантып, күнөөгө батканыңар үчүн мен нан жебей, суу ичпей, мурункудай эле 40 күн 40 түн сыйындым. Анткени Теңирдин каарданып, силерди жок кылып салгысы келгенинен корктум. Теңир мени бул жолу да укту. Теңир Аарунга да каарданып, аны өлтүргүсү келди, бирок мен ошол учурда Аарун үчүн да сыйындым. Силердин күнөөңөрдү, силер жасаган музоону алып отко өрттөп салдым. Мен аны талкалап, топурактай майдалап, тоодон түшкөн сууга чачып жибердим. Силер Теңирди Табейрада да, Масада да, Киброт Атаапта да каардантыңар. Теңир силерди Кадеш Барнеиден баргыла да, мен силерге берген жерди ээлеп алгыла деп жөнөткөндө, силер Кудай Теңириңердин буйругуна каршы болдуңар. Ага ишенген жоксуңар. Анын үнүн укпай койдуңар. Мен силерди билген күндөн бери силер Теңирге баш ийбей келе жатасыңар. Ошондо мен Теңирдин алдына жыгылып 40 күн 40 түн жалынып сыйындым. Анткени Теңир силерди кырып салгысы келген. Мен Теңирге мындай деп сыйындым: О эгедер Теңирим, өз элиңди, өз энчиңди жок кыла көрбө. Сен ал элди улуу кудуретиң менен куткарып, Мисирден күчтүү колуң менен алып чыккансың. Өзүңдүн кулдарың Ыбрайым, Ыскак, Жакыпты эстегин. Бул элдин тоң моюндугуна, бузулгандыгына, күнөөсүнө караба. Сен бизди алып чыккан жерде жашагандар, Теңир өзү убада кылган жерге алып бара алган жок, аны жек көргөндүктөн чөлдө өлтүрүп салыш үчүн алып чыккан деп айтпасын. Алар сенин элиң, сенин энчиң, сен аларды өзүңдүн сунулган колуң, күчтүү билегиң менен Мисир жеринен алып чыккансың. 10 бөлүм. Ошол учурда Теңир мага мындай деди: Мурунку ташлуу окторго окшош эки ташлуу ок жасагында, тоого чыгып, мага кел, жыгачтан сандык жаса. Ал ташлуу окторго сен сындырган мурунку ташлуу окторго жазылган сөздөрдү жазып берем. Сен аларды сандыкка салып кой. Ошондо мен акация жыгачынан сандык жасадым да, мурункудай эки ташлуу ок жасап алып тоого чыктым. Ал эки ташлуу ок менин колумда эле. Теңир ал ташлуу окторго силер чогулуп келген күнү тоодо от ичинен айткан мурунку ташлуу окторго жазылган 10 осуятты жазып, аларды мага берди. Анан мен артка кайрылып тоодон түшүп келдим да, Теңир мага буйругандай ташлуу октор сандыкта болуш үчүн аларды өзүм жасаган сандыкка салдым. Анан Исраил уулдары Бейрот Беней Жаакандан чыгып Мосейрага жөнөштү. Аарун ошол жерде көз жумуп, ошол жерге коюлду. Анын ордуна уулу Элазар ыйык кызмат кылуучу болду. Ал жерден Гуткотко жөнөштү. Гуткоттон Жотпатка, дарыялуу жерге келишти. Теңир ошол учурда Леби уруусун өзүнүн келишим сандыгын көтөрүп жүрүшү үчүн, өзүнүн алдына келип турушу үчүн, өзүнө кызмат кылып, өзүнүн атынан бата берип туруш үчүн бөлүп койду. Бул ушул күнгө чейин ошондой. Ошондуктан Лебилерге бир туугандары менен кошо үлүш тийген жок. Кудай Теңириң ага өзү убада кылгандай, анын энчиси өзү. Мен тоодо мурункудай эле 40 күн 40 түн болдум. Теңир мени бул жолу да укту. Ошентип Теңир сени жок кылбай турган болду. Ошондо Теңир мага мындай деди: Тур, бул элдин алдына чүп жолго чык, алар барып, мен ата бабаларына берем деп убада кылган жерди ээлеп алышсын. Ошентип Исраил, Кудай Теңириң сенден эмнени талап кылып жатат? Теңир сенден болгону, Кудай Теңириңден коркушуңду, анын жолдору менен жүрүшүңдү, аны сүйүшүңдү, ага чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен кызмат кылышыңды. Өзүңө жакшы болуш үчүн мен бүгүн берип жаткан анын мыйзамдары менен осуяттарын сакташыңды талап кылып жатат. Анткени асман жана асмандардын асманы, жер жана андагынын бардыгы Кудай Теңириңдин колунда. Азыр өзүңөр көрүп тургандай, Теңир башка элдердин ичинен силердин ата бабаларыңарды гана сүйүп, алардын тукуму болгон силерди тандап алган. Ошондуктан жүрөгүңөрдү сүннөткө отургузгула. Мындан ары тоң моюн болбогула. Анткени силердин Кудай Теңириңер, Кудайлардын Кудайы, эгедерлердин эгедери, улуу, кудуреттүү, коркунучтуу Кудай. Ал адамдын жүзүнө карабайт, белек албайт. Ал жетим менен жесирге калыс карайт. Келгинди жакшы көрүп, ага нан берип, кийим кийгизет. Силер да келгинди сүйгүлө. Анткени өзүңөр да Мисир жеринде келгин болгонсуңар. Кудай Теңириңден корк, жалгыз ага кызмат кыл, ага жабышып, анын аты менен ант бер. Ал сенин даңазаң, ал өз көзүң менен көргөн ошол улуу жана коркунучтуу иштерди сен үчүн кылган Кудай. Сенин ата бабаларың Мисирге 70 жан болуп барган. Азыр болсо Кудай Теңириң сени асмандагы жылдыздардай сансыз кылып көбөйттү. 11 бөлүм.
Кудай теңириңди сүй, анын аткар деп берген көрсөтмөлөрүн, мыйзамдарын, осуяттарын өмүрүң өткөнчө аткар. Бүгүн билип койгула, силердин балдарыңар Кудай теңириңердин жазаларын, улуулугун, сунулган колу менен күчтүү билегин. Мисирде Мисир падышасы фараонго анын бүт жерине көрсөткөн кереметтери менен иштерин Мисир аскерлери силердин артыңардан кууп келгенде, аларды аттары, майдан арабалары менен кошо Кызыл деңизге чөктүрүп, толугу менен жок кылганын, силер бул жерге жеткиче чөлдө силер үчүн эмне кылганын, Рубейн уулу Элиаптын уулдары Датан менен Абрамды эмне кылганын, аларды жана алардын үй бүлөлөрүн, чатырлары, болгон мал мүлктөр менен кошо Исраил элинин көз алдында жер араанын ачып жутуп алганын билишкен эмес, көрүшкөн эмес. Силер болсо Теңирдин бардык улуу иштерин өз көзүңөр менен көргөнсүңөр. Күч алып ээлегени бара жаткан жериңерди ээлеп алышыңар үчүн Теңир ата-бабаларыңарга жана алардын укум тукумуна берем деп убада кылган, сүт менен балаккан жерде узак жашашыңар үчүн мен бүгүн силерге берип жаткан анын бардык осуяттарын аткаргыла. Анткени сен ээлегени бара жаткан жер сен чыккан Мисир жеринде эмес. Мисирде сен үрөөнсеп, аны бутуңду тындырбай, зайтун багын сугаргандай сугарчусуң. Ал эми силер ээлегени бара жаткан жер тоолуу, өрөөндүү, жамгыр менен сугарылган жер. Ал жер Кудай теңириң кам көргөн жер. Кудай теңириңдин көзү жылдын башынан аягына чейин ошол жерде. Эгерде силер мен бүгүн берип жаткан осуяттарды уксаңар, Кудай теңириңерди сүйсөңөр, ага чын жүрөгүңөр менен, жан дилиңер менен кызмат кылсаңар, анда жериңерге кеч күздөгү, эрте жаздагы жамгырды өз учурунда жаадырып турам. Ошондо сен түшүм жыйнап, жүзүм ширесин, зайтун майын алып турасың. Талааңа малың үчүн чөп өстүрөм. Тамак ашың мол болот. Сак болгула, жүрөгүңөр азгырылып четтеп кетпегиле, башка кудайларга кызмат кылып аларга табынып кетпегиле. Ошондо Теңир силерге каарданып асманды бекитип салат да, жамгыр жаабай калат, жер түшүм бербей калат. Теңир берип жаткан асыл жерде тез эле кырылып каласыңар. Ошондуктан менин бул сөздөрүмдү көңүлүңөргө түйүп, эсиңерден чыгарбагыла, унутпаш үчүн аларды колуңарга жана чекеңерге байлап алгыла. Аларды балдарыңа үйрөт. Аларды үйдө отурганыңда да, жолдо баратканыңда да, жатканыңда да, турганыңда да айт. Аларды эшигиңдин кашектерине жана үйүңдүн дарбазасына жазып кой. Ошондо асман, жер үстүндө канча күн турса, Кудай теңириңер ата-бабаларыңарга берем деп убада кылган жерде силердин өмүрүңөр жана балдарыңардын өмүрү ошончо көп күн болот. Эгерде мен силерге аткар деп берген ушул осуяттардын баарын аткарсаңар, Кудай теңириңерди сүйсөңөр, анын жолдору менен жүрсөңөр жана ага жабышсаңар, анда Теңир ушул элдердин баарын силердин алдыңардан кууп чыгат. Ошондо силер өзүңөрдөн алда канча көп жана күчтүү элди басып аласыңар. Таманыңар баскан жердин баары силердики болот. Чөлдөн Лебанонго чейин, Эфрат дарыясынан жер ортолук деңизине чейин силердин жериңер болот. Силерге эч ким каршы тура албайт. Кудай теңириңер таманыңар баскан жердин баарына өз айткандай коркунуч каптатат. Мына мен силерге бүгүн батаны жана каргышты сунуш кылып жатам. Эгерде Кудай теңириңердин мен бүгүн берип жаткан осуяттарын аткарсаңар, бата аласыңар. Эгерде Кудай теңириңердин мен бүгүн берип жаткан осуяттарын аткарбасаңар, жолдон чыгып, өзүңөр билбеген башка кудайларды ээрчисеңер, каргышка каласыңар. Ээлеп алыш үчүн бара жаткан жериңе Кудай теңириң алып барганда, Гаризим тоосунда бата сөздөрүн айт. Ал эми Эйбал тоосунда каргыш сөздөрүн айт. Ал тоолор Иордандын аркы өзүндө, күнбатыш тарапта, море токойуна жакын Гилгалдын каршысындагы түздүктө жашаган канаандыктардын жеринде. Анткени Кудай теңириңер берип жаткан жерге барып аны ээлеп алыш үчүн Иордандан өтөсүңөр. Анан ал жерди ээлеп, анда жашап каласыңар. Ошондуктан анын мен бүгүн силерге берип жаткан көрсөтмөлөр менен мыйзамдарын аткарганга аракет кылгыла. 12 бөлүм. Ата-бабаларыңдын Кудай теңири энчиңе берген жерде жашап жатканыңда, өмүрүң өткөнчө аткарууга аракет кыла турган көрсөтмөлөр менен мыйзамдар мына булар. Силер ээлей турган жердеги элдердин бийик тоолордогу, дөңсөөлөрдөгү жана жашыл дарактардын түбүндөгү кудайларына сыйынган жерлерин жок кылгыла. Алардын курмандык чалынуучу жайларын кыйраткыла, мамыларын талкалагыла, мазар теректерин өрттөгүлө, жасалма кудайларын талкалагыла. Ал жерлерден алардын атын өчүргүлө. Силер өзүңөрдүн Кудай теңириңерге алардай табынбашыңар керек. Бирок Кудай теңириңер бардык урууларыңдын ичинен тандап алган, анын ысымы бар болуп турган жерге кайрылгыла. Ошол жерге келгиле.
Ошол жерге бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарыңарды, ондуктарыңарды, өйдө көтөрө турган курмандыктарыңарды, убада боюнча алып келүүчү курмандыктарыңарды, өз каалооңор боюнча алып келүүчү курмандыктарыңарды, бодо жана майда малыңардын биринчи төлүн алып келгиле. Аларды ошол жерде Кудай Теңириңердин алдында жегиле. Колуңар менен кылган Кудай Теңириңер батасын берген иштериңердин жемишине өз үй бүлөңөр менен бирге кубангыла. Азыр бул жерде ар бирибиз өзүбүзгө эмне туура көрүнсө, ошону кылып жатабыз. Бирок силер ал жерде андай кылбашыңар керек. Анткени Кудай Теңириңер берип жаткан бейпил жерге кире элексиңер. Бирок Ярдандан өтүп Кудай Теңириңер энчиңерге берип жаткан жерге отурукташканыңарда, Теңир тегерегиңерде жашаган бардык душмандарыңардан куткарып, силерге тынчтык бергенде бейкут жашайсыңар. Ошондо Кудай Теңириңер өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн кайсы жерди тандап алса, ошол жерге мен силерге осуяттагандардын бардыгын, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарыңарды, ондуктарыңарды, өйдө көтөрө турган курмандыгыңарды, Теңирге убада кылган, убада боюнча алып келүүчү курмандыктарыңардын тандалмаларын алып келгиле. Ошол жерде Кудай Теңириңердин алдында балдарыңар, кыздарыңар, кулдарыңар, күңдөрүңөр жана силердин араңарда жашаган лебилер менен бирге көңүл ачкыла. Анткени лебилерге силер менен кошо үлүш бөлүнгөн эмес. Байкагын, көрүнгөн жерге эле бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңды алып келе бербе. Урууларыңдын ичинен Теңир өзү кайсы жерди тандап алса, ошол жерге гана алып кел. Ошол жерге бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңды алып келип, мен сага осуяттагандын бардыгын жаса. Бирок кайсы жерде жашасаң да, Кудай Теңириң берген малды каалашыңча, Кудай Теңириңдин батасы менен союп жесең болот. Ал мал жейрем болобу, бугу болобу, аны таза да, таза эмес да адам жесе болот. Канын гана жебегиле, аны суу төккөндөй эле жерге төгүп салгыла. Эгиниңдин, шарабыңдын, зайтун майыңдын 1/10 бөлүгүн, бодо жана майда малыңдын биринчи төлүн, убада кылган убада боюнча алып келүүчү курмандыктарыңды, өз каалооң боюнча алып келүүчү курмандыктарыңды, өйдө көтөрө турган курмандыктарыңды үйүңдө жебе. Аларды Кудай Теңириң тандап алган жерде, Теңирдин алдында балдарың, кыздарың, кулдарың, күңдөрүң жана шаарыңда жашаган лебилер менен жеп, Кудай Теңириңдин алдында өз колуңдун эмгеги үчүн көңүл ач. Байка, өзүң жашаган жерде лебилерди өмүрүң өткөнчө таштаба. Кудай Теңириң өз айткандай, жериңди кеңейткенде эт жегим келип жатат десең, анда каалашыңча же. Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жер сенден алыс болсо, анда мен буйругандай, Теңир берген бодо жана майда малыңдан союп, каалашыңча үйүңдө жей бер. Бирок аларды жейрем менен бугуну союп жегендей же, аны таза да, таза эмес да адам жесе болот. Бирок канын жебе, себеби кан бул жан. Жанын эти менен кошо жебе. Канын жебе, аны суу төккөндөй эле жерге төгүп сал. Теңирге жаккан иш кылгың келсе, аны жебе, ошондо өзүңө да, өзүңдөн кийинки балдарыңа да жакшы болот. Теңир тандап алган жерге өзүңдүн ыйык нерселериңди жана убада боюнча алып келүүчү курмандыктарыңды гана алып келсең болот. Ошол жерде бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңды чал. Анын каны менен этин Кудай Теңириңе курмандык чалынуучу жайга алып кел. Бирок башка курмандыктарыңдын канын Кудай Теңириңе курмандык чалынуучу жайдын жанына төгүп сал. Этим болсо же. Кудай Теңириңе жаккан жакшы иштерди кылам десең, өзүңө жана өзүңдөн кийинки балдарыңа түбөлүккө жакшы болсун десең, анда мен айтып жаткан ушул сөздөрдүн баарын угуп аткар. Сен ээлегени бара жаткан жердеги элдерди Кудай Теңириң сенин алдыңдан жок кылганда, ал жерлерди ээлеп алып отурукташып каласың. Ошондо сак бол. Аларды жок кылгандан кийин, алардын жолун жолдоп торго түшүп калба. Алардын кудайларын издеп, бул элдер өз кудайларына кандай табынышса, мен да ошондой табынам дебе. Кудай Теңириң андай кылба, анткени алар өз кудайларына теңир жийиркенген, жек көргөн нерселерди кылышат. Алар кудайларына арнап, балдары менен кыздарын отко өрттөшөт. Мен осуяттагандардын бардыгын аткарганга аракет кылгыла. Аларга эч нерсе кошпогула да, алардан эч нерсе албагыла. 13 бөлүм. Эгерде силердин араңардан пайгамбар же түш жоругуш чыгып, силерге жышаан же керемет көрсөтө турган болсо, ал айткан жышаан же керемет аткарылса, анан ал, жүр, сен билбеген башка кудайларга барабыз, ошолорго табынабыз дей турган болсо,
анда ал пайгамбардын же ал түш жорugуч адамдын сөздөрүн укпа. Анткени Кудай Теңириңер өзүн чын жүрөгүңөр, жан дилиңер менен сүйөр сүйбөсүңдү билиш үчүн силерди ушул аркылуу сынап жатат. Кудай Теңириңердин жолу менен жүргүлө, андан корккула, анын осуяттарын аткаргыла, анын үнүн уккула, ага кызмат кылгыла, ага жабышкыла. Силерди Мисир жеринен алып чыгып, кулчулуктан куткарган Кудай Теңириңерден четтөөгө үндөгөн үчүн, Кудай Теңириң осуяттаган жолдон чыгарууга аракет кылган үчүн, ал пайгамбарды же түш жорugучту өлүм жазасына тартуу керек. Өз ичиңдеги жамандыкты ушинтип жок кыл. Эгерде сени бир тууганың, энеңдин уулу же уулуң, же кызың, же жаныңда жаткан аялың, же жаныңдай көргөн жан досуң, жүр сен да ата-бабаларың да билбеген башка кудайларга табынабыз деп, сенин тегерегиңдеги жакын же алыс жашаган, жердин бир четинен экинчи четине чейин жашаган элдердин кудайларына жашыруун азгырса, анда ага макул болбо. Анын сөзүн укпа, аны кечирбе, аяба, жашырып койбо. Аны өлтүрүп сал, аны өлтүрүүгө баарынан мурун сен кол көтөрүшүң керек, андан кийин бүт эл кол көтөрсүн. Аны ташпаранга алып өлтүр, анткени ал сени Мисир жеринен, кулчулуктан алып чыккан Кудай Теңириңден алыстатууга аракет кылды. Муну бүткүл Исраил эли угуп, коркуп калат да, ошондон кийин сенин ичиңде андай жамандыкты кылбай калат. Эгерде Кудай Теңириң сага жашаганга берип жаткан шаарлардын биринен сенин элиңдин ичинен бузулган адамдар чыгып, шаардын тургундарын азгырып, жүргүлө, силер билбеген башка кудайларга табынабыз дегенин уксаң, анда издеп, иликтеп, жакшылап сура. Эгерде бул жийиркеничтүү иш араңарда чыны менен болсо, анда ал шаардын тургундарын кылычтап кырып сал. Малын, эмнеси болсо, ошонун бардыгын жок кыл. Бардык олжоону аянттын ортосуна чогулт. Шаарды бардык олжоо менен кошо, Кудай Теңириңе арнап, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык катары өрттөп сал. Ал шаар түбөлүккө урандык айлансын, эч качан кайрадан курулбасын. Каргышка калган нерселерден эч нерсе алба. Ошондо Теңир өзүнүн каарын токтотуп, ата-бабаларыңа убада кылгандай сага ырайым кылып, укумдатып, тукумдатып көбөйтөт. Эгерде Кудай Теңириңди уксаң, мен бүгүн сага берип жаткан осуяттардын бардыгын аткарсаң, Теңирге жаккан иштерди кылсаң, ал ушул айткандарын аткарат. 14-бөлүм. Силер Кудай Теңириңердин балдарысыңар. Өлгөндөр үчүн аза күткөнүңөрдү билдирип, денеңерге так салбагыла, чачыңарды кыркпагыла. Анткени сен Кудай Теңириңдин ыйык элисиң. Сени Теңир жер үстүндөгү бардык элдердин ичинен өз эли болушуң үчүн тандап алган. Эч кандай арам нерсе жебегиле. Силер жей турган мал мына булар: уй, кой, эчки, бугу, жейрен, топоз, элик, зубр, багыш, тоотеке. Ача туяктуу, салаасы терең, кепшеген жаныбарларды жесеңер болот. Бирок кепшеген, ача туяктуу, салаасы терең жаныбарлардын ичинен төөнү, коёнду, суурду жебегиле, анткени алар кепшегени менен ача туяктуу эмес. Силер үчүн алар арам болуп эсептелет. Чочкону да жебегиле, анткени ал ача туяктуу болгону менен кепшебейт. Ал силер үчүн арам. Алардын этин жебегиле, өлүгүнө колуңарды тийгизбегиле. Сууда жашаган жаныбарлардын ичинен сүзө турган канаты жана кабырчыгы бар жаныбарлардын бардыгын жесеңер болот. Ал эми канаты менен кабырчыгы жок жаныбарларды жебегиле. Алар силер үчүн арам. Адал канаттуулардын баарын жегиле. Бирок алардын ичинен буларды жебешиңер керек: бүркүт, жоору, суу бүркүтү, кулаалы, шумкар, ылаачын жана анын түрлөрү, карга жана анын түрлөрү, төө куш, үкү, чардак, туйгун жана анын түрлөрү, чекиргөз үкү, ибис, аккуу, бир казан, ак кажыр, балык чугуш, көк кытан, илегилек жана анын түрлөрү, сасык үпүп, жарганат, канаты бар курт кумурскалардын баары силер үчүн арам. Аларды жебегиле. Адал канаттуулардын баарын жегиле. Эч бир жаныбардын өлүгүн жебегиле. Аны силердин араңарда жашаган бөтөн жерликке бер. Ошол жесин, же ошого сат, анткени сен Кудай Теңириңден ыйык элисиң. Улакты энесинин сүтүнө бышырба. Жыл сайын алган түшүмүңдүн 1/10 бөлүп кой. Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жерде эгиниңдин, жүзүмүңдүн ширесинин, зайтун майыңдын 1/10, бодо жана майда малыңдын 1 төлүн же Кудай Теңириңден өмүрүң өткөнчө коркуп жүрүүнү ошентип үйрөнөсүң. Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн, сага батасын бериш үчүн тандап алган жер сенден алыс болуп, ушуларды алып бара албасаң, сен үчүн жол алыс болсо, анда аларды күмүшкө алмаштырып, Кудай Теңириң тандап алган жерге алып кел.
Ал жерден күмүштөрүңө эмне кааласаң ошону, өгүз болобу, кой болобу, шарап болобу, күчтүү ичимдик болобу сатып ал. Аларды Кудай Теңириңдин алдында үй бүлөң менен бирге ичип жеп көңүл ач. Сени менен жашаган лебилерди таштаба, анткени алар сени менен бирге үлүш алышкан жок. 3 жыл өткөндөн кийин ошол жылы алган түшүмүңдүн 1/10 бөлүгүн кампаларыңа сал. Аны лебилер келип алсын. Анткени аларга сени менен кошо үлүш бөлүнгөн жок. Сенин жаныңда жашаган келгиндер, жетимдер, жесирлер тойгончо жешсин. Ошондо Кудай Теңириң ар бир ишиңе батасын берет. 15 бөлүм. 7 жылы кечирим кыл. Кечирим төмөнкүлөрдү камтыйт. Жакынына же бир тууганына карыз берген ар бир адам карызын кечирсин. Төлөтүп албасын, анткени ал кечирим Теңир үчүн жарыяланган. Бөтөн жерликтен төлөтүп ал эми бир тууганыңа берген карызыңды кечир. Сен жашаган жерде жакырлар болбойт. Анткени мурастап алышың үчүн энчиңе берип жаткан жерге Кудай Теңириң батасын берет. Эгерде бүгүн мен сага берип жаткан осуяттардын бардыгын аткарып, Кудай Теңириңдин үнүн уга турган болсоң, Кудай Теңириң өз айткандай батасын берет. Ошондо сен көп элдерге карыз бересиң, өзүң карыз албайсың. Көп элдерге үстөмдүк кыласың, алар сага үстөмдүк кылышпайт. Эгерде Кудай Теңириң сага берип жаткан жерде сага жакын жашаган бир туугандарыңдын ичинен кимдир бирөө жакыр болсо, анда жакыр бир тууганыңа ташбоор болбо. Колуңду жумба, колуңду ачып, анын муктаждыгына жараша карыз бер. Сак бол. Сага 7 жыл жакындап келе жатат. Ал кечирим жылы деген жаман ой келип, жакыр бир тууганыңа кайрымсыз болуп, кечирим кылбай койбо. Болбосо ал сага нааразы болуп, Теңирге боздоп жиберет. Ошондо сен күнөөкөр болуп каласың. Ага карыз бер. Карыз берип жатканда ичиң оорубасын. Ошондо Кудай Теңир сенин бардык иштериңе, кыла турган иштериңе батасын берет. Анткени жардылар сенин жериңде дайыма болот. Ошондуктан мен сага буйрук кылам. Өз жериңдеги бир тууганыңа, жакырга колуң дайыма ачык болсун. Эгерде сенин бир тууганың еврей же еврей аял өзүн сага сата турган болсо, анда ал сага 6 жыл кул болсун. Ал эми 7 жылы аны боштондукка чыгар. Сен аны боштондукка чыгарганыңда куру кол чыгарба. Ага Кудай Теңириң батасын берген малыңдан, эгиниңден, жүзүмүңдүн ширесинен бер. Сен да Мисир жеринде кул болгонуңду, Кудай Теңириң сени куткарып алганын эсиңден чыгарба. Ошондуктан мен ушуну бүгүн сага осуяттап жатам. Ал кул сенин үйүңдө жакшы жашагандыктан сага сеникинен кетпейм, себеби мен сени жана сенин үйүңдү жакшы көрөм десе, анда шибеге алып ал кулду эшиктин кашегине алып барып кулагын көзөп кой. Ошондо ал түбөлүккө сенин кулуң болуп калат. Күңүңдү да ошондой кыл. Аны боштондукка чыгаруу сен үчүн оор болбосун. Анткени ал сага 6 жылдын ичинде жалданма жумушчудан 2 эсе көп иштеп берди. Ошондо сенин кыла турган ишиңдин бардыгына Кудай Теңириң батасын берет. Бодо жана майда малыңдын биринчи эркектеринин бардыгын Кудай Теңириңе арна. Өгүздүн биринчи төлүн жумушка чекпе, майда малыңдын биринчи төлүн кыркпа. Аларды Теңир тандап алган жерде жыл сайын үй бүлөң менен союп же. Эгерде алардын кемчилиги болсо, аксак же сокур болсо, же башка кемчилиги болсо, анда андай малды Кудай Теңириңе курмандыкка чалба. Аны өз үйүңдө же, жейрендин же бугунун этин жегенде эле аны таза эмес да, таза да адам жей берсе болот. Анын канын гана жебе, аны суу төккөндөй эле жерге төгүп сал. 16 бөлүм. Абыт айын эсиңден чыгарба. Ушул айда Кудай Теңириңе арнап Пасах майрамын өткөр. Себеби Кудай Теңириң сени Мисирден абыт айында түн ичинде алып чыккан. Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жерде Кудай Теңириңе арнап Пасах курмандыгына бодо же майда малдан сой. Аны ачыган нерсе менен жебе, аны оор күндүн наны деп аталган ачыткысыз нан менен 7 күн же, анткени сен Мисир жеринен шашылыш чыккансың. Мисир жеринен чыккан күндү өмүрүң өткөнчө эсиңден чыгарба. 7 күн бою сенин жериңде эч кимдин үйүндө ачыган нерсе болбосун. Биринчи күнү кечинде алып келген курмандыгыңдын этинен эртең мененкиге калбасын. Теңириң берген жерде жашап жатканыңда Пасах курмандыгын өзүң каалаган жерде сойбо. Пасах курмандыгын күн батканда Мисирден кайсы убакта чыксаң, так ошол убакта Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жерде гана сой. Аны бышырып, Кудай Теңириң тандап алган жерде же, эртеси үйүңө кайтып кел. 6 күн бою ачыткысыз нан же, ал эми 7-чи күндү Кудай Теңириңе арнап майрамда эч кандай жумуш кылба. Түшүм жыйнай баштаган күндөн тартып 7 жума эсепте.
Анан Кудай Теңириңе арнап 7 күндүк майрам өткөр. Кудай Теңириңдин бергенине жараша ага өз каалооң менен бер. Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жерде балаң, кызың, кулуң, күңүң менен, силер менен жашаган лебилер менен, араңарда жашаган келгиндер, жетимдер, жесирлер менен бирге көңүл ачкыла. Мисирде кул болгонуңду эсиңден чыгарба жана бул мыйзамдарды аткар. Эгиниңди жыйнап, жүзүмүңдүн ширесин алганда 7 күн алачыктар майрамын өткөр. Бул майрамда балаң, кызың, кулуң, күңүң, сени менен жашаган лебилер, келгиндер, жетимдер, жесирлер менен бирге көңүл ач. Кудай Теңириң өзү тандап алган жерде Кудайыңа арнап 7 күн майрам өткөр. Ошондо сенин ала турган түшүмүңө, бардык иштериңе Кудай Теңириң батасын берет. Сен болсо көңүл ачасың. Жылына 3 жолу эркек аттуунун баары Кудай Теңириң өзү тандап алган жерге келиши керек. Ачыткысыз нан майрамында, жумалар майрамында жана алачыктар майрамында Теңирдин алдына эч ким куру кол келбесин. Ар кимиңер Кудай Теңириңердин берген батасына жараша алып келгиле. Элге адилет өкүм чыгарып туруш үчүн Кудай Теңир берген жерлерге ар бир уруудан башкаруучулар менен көзөмөлдөөчүлөрдү дайында. Мыйзамды бурмалаба, адамдын жүзүнө караба, пара алба, анткени пара акылдуулардын көзүн тунартат, адилеттүүлөрдүн ишин бурмалайт. Адилет болгула, адилет болууга умтул, ошондо Кудай Теңириң берип жаткан жерди ээлеп жашайсың. Кудай Теңириңе арнап курган курмандык чалынуучу жайдын жанына мазар теректерди отургузба. Кудай Теңириң жек көргөн мамыларды орнотпо.